Мен Жакыпбаев Назира. Мен Бакай Ата районунун Кызыл Сай айылынын тургунумун. Мен 25 жашымда 3 балам менен жесир калгам. Жашынакай эле балдарым жашынакай эле чоңойгон. Экөөнүн ортосунда балам менен эки баламдын ортосунда уруш талашчыр деген жок болчу. Булар жашынакай эле чоңойгон. Кийин келин экөөнү тең үйлөнтүп, анан кичүү баламды үйлөнтүп, шаарга алып кетип, шаардан оокат кыла албай, кайра алып келип аны айылга тыштап, кичүү улуу баламды, келинчеги менен үйдөгү орукчан баламды, кызым менен чогуу шаарга кетип, айрден баклажка терчик. Анан буларга унуна, продуктыларына акча берип турчук. Ошондо улуу балаңыз менен, орукчан кызыңыз дегенде улуу кызыңыз менен өзүңүз шаарда иштеп, кичүү балаңыз айылда үйдө калып, сиздер баягы каржылап турчуңуздар, э? Ооба, биз каржылап турчук. Анткени ал иштей албай калгандан кийин үйдү буларга тыштап, биз 2 жумада, жума сайын деле 2000ден 3000ден акча берип, продуктусуна берип турчук. Анан кийинки сапарда балам 21-июнда айылга барып, балам менен атам менен балам түшүмө кирип атат, барып мурдөгө барып Куран окутам деп 20 күнү келген. 20-июнь күнү, э? 20-июнь күнү келген. Ал күнү кичүү балам кайын журтуна келинчеги менен кетиптир. Анан мен аны угуштум. Агаң барбаса, жашынакай алып сый көрсөтүп, тамак асып, сыйлап айтып белем, эмнеге кетесиң кайын журтуңа деп. Анан 21 күнү саат 4-тө кайын журтунан келинчеги экөө келет. Келинчеги экөө келип, ошол жерден чай жашынакай болуп ичишип, анан кийин эшикке чыгып, чай ичишип атып, анан кийин келиним тиги Мемеден аптекадан димедрол алып келип, чайына балама, улуу балама, келиниме, орукчан кызыма димедрол салып чай берет. Келиним менен балам уктап калат. Улуу кызыңыз менен келиниңиз, э? Келиним менен кызым уктап калат. Балам уктай албай көтөрүп кетип эшикке чыкса, кичүү келиним менен балам жүр эшикке чыгып фокус көрсөтөбүз деп короо жака. Экөөнү алып барып атат да, э? Экөө алып барып баламды аке колуңузду көтөрүңүзчү деп аркасынан келип келип тебип, балам ичи түйүлүп жатып калат экен. Ошондо келинчеги экөө баламды моюнунан кыкынтып короо жака алып барып сүйрөп кетишет экен. Ал жактан эки келтек менен башка чабып, жер төрөгө ыргытып жиберишет экен. Анан кайра саат 9:30 барып караса тирүү экен. Кайра больница аптекага барып, Эже кечиресиз, аптеканы, айылдагы аптекага барып атышат да, э? Сиздер каяктан билдиңиздер аптекага барганын? Мен элден угуп атам, өздөрүнөн уккан жок. Келинчеги келип, милициялар тергөө ишин баштаганда келинчеги өзү моюнуна алып бериптир. Бул көрүнүш аптеканын видеосуна түшүп калып, милициялар келип текшерип, ошол жерден келип, эмнеге меме кылдыңар эле десе, мен димедрол берип буларды өлтүрөйүн дегем. Көрсө булардын планында мени кошо өлтүрүп, тамды сатып, булар чет өлкөгө кетмек экен. Бийлик өкүлдөрү, силерден суранам. Буну мен жалгыз эле балама тарттырбай, келиним кошо чогуу тарсын.
чогуу кылган эң чогуу тартсын. Силерден сураныч, мына 10 gün болду. 10 günden beri эч ким менин ал акалымды сурабайт, милициялар да келбейт. Келин да болсо чыгарып салыптыр. Чогуу кылгандан кийин чогуу азабын тарсын. Мендей болуп башка бирөө да жабыркап, бирөөнүн сооруна калбасын. Ошон үчүн келиним кошо жазага тартылсын. Силерден акыйкат сурайм.